Бүгүн 1 сентябрь билим күнү бет кап тагынып, колуна антисептикалык каражат кармаган башталгыч класстар мектеп босогосун атташты. Пандемия шартында башталган окуу жылында бул жолу салтанаттуу линейка иш-чарасы дагы уюштурулган жок. Биз Бишкектеги Пушкин атындагы номер 17 мектеп гимназиясында болуп кайттык. Менин атым Баяман, мен 7-демен. Мен мектепке келдим бүгүн. Азыр окуйбуз бардыгыбыз. Кандай сезимдер болду? Жакшы. Сон. Мен Аялина, мен 7-ге чыктым. Үйдө отурбай гимнастикага барам. Үйдө отурбай эшикке чыкыш керек ойногон, школага баш керек окуган. Менин атым Эрхан. Мен окуйм. Канча жаштасың? 7-ге. Мектепке келген жактыбы же коркутасыңбы? Жакты. Мен 7 жаштамын. Мектепке келген кандай экен? Коркуп элесиңби? Жагат атабы? Ооба. Сен ырдайсыңбы же билесиңби? Ырдайм. Балдарын жетелеп келген ата-энелер алар менен кошо толкунданып турушту. Майрамдык маанай жылдагыдай болбосо дагы биз билгиспей өзүбүздүн көңүлүбүздү өзүбүз көтөрүүдөбүз деп билдиришти алар. Эң кичинекей балам мурунку кыздарымды жалган кыз эле, алардын баарын алып келген бизде башкача ощущение болчу эле. Праздник, майрам деген 1 сентябрь деген бул аябай сонун күн эле. Бүгүн деле мен баламды биринчи жолу мектепке алып келип атам, аябай кубанып атам өзүм үчүн. Кудай буйруса бул күндөрдө өтүп кетет. Кудай кааласа кийинки жылдары жакшылыктар боло берсин. Яманды 17 гимназияга бүгүн аябай толкундоо күндөр болуп атат. Майрамдык маанай болуп атат. 1 класстар үчүн 1 Г класска келдик. Балам ушул жерден билим алып кетсин деп. Жаш Кыргыздын алдыңкы жаштарынан болсун деген тилек менен келдик. Ошол. Пандемия шартында мындай маанайыңыз кандай? Ой. Пандемия шартында бирок 1 класстарга аябай эле сонун болот экен. Маанай жакшы эле. Эми пандемияда буйруса бүтөйүн деп калды. Жакшы маанай баары, балдар баары. Социалдык маселелер боюнча вице-мэр Виктория Мазгачеванын айтымында быйыл 1 класска 12 миңден ашык окуучу кабыл алынган. Бардык талаптарга жооп берүү менен бирге окууну ийгиликтүү уланта берсе болот деп буларга токтолду. Сегодня у нас, как вам известно, 1 сентября. Наши школы города открыли двери для первоклассников, это более 19 тысяч учеников. К сожалению, с такой ситуацией мы не смогли провести торжественные линейки для всех учеников. В принципе, даже для первоклассников не было линеек, но, тем не менее, детки поделены на группы, проведены свои школьные классы в сопровождении наших педагогов. Первый урок у них проходит на тему «Мой любимый Кыргызстан». Сейчас, в данное время, как вы видели, проходят первые занятия. Сегодня детки будет только классный час, они дальше пойдут домой, а с завтрашнего дня у них уже начнется настоящая школьная жизнь в полном режиме. То есть... Пушкин атындагы номер 17 мектеп гимназиясынын мугалимдери саламаттыкты сактоо министрлиги бекиткен алгоритм менен иш алып барууда. Ага ылайык мектеп окуучулары класс ичинде социалдык аралыкты сактоо менен бет кап тагынып, дайыма антисептикалык каражаттарын колдонушат. Мугалимдердин айтымында башталгыч класстарга жакшы болгон менен жогорку класстар үчүн аралыктан окуу мугалимдерге да, окуучуларга да кыйынчылыктарды жараткан. Окуучулар толук катыша албай, сабактын сапаты жоголууда деп билдиришти алар. Пандемия бардыгыбызга эле абдан жаман болду. Өзгөчө ушу мектеп шартында 4 чейрек биз пандемия менен карантинде онлайн сабак өттүк. Окуучулар да биз да даяр эмес болчубуз, бирок аракет кылдык баарын жакшылап өткөнгө. Ал эми анан кийин каникул болуп эле анан кайра сентябрда кайра эле онлайн сабакка өтүп калыш үчүн мисалы үчүн окуучуларга өтө эле оор болуп калып атат болуш керек да, окуучулар эмес биздин өзүбүзгө дагы. Себеби сабактын сапаты жок да, бак айла жок нерсе болуп атат. Анан мисалы үчүн мен азыр класстык саат өтүп атам. Класстык саат өткөндө мен класс 9 Б класстын класс жетекчисимин. Кээ бир окуучулар азыр кире албай атышат.
себеби бир үйдө 2ден бала болуп калат. Алардын баарында эле техника даяр эмес да, камсыз болгон эмес. Сегодня 1 сентября, День знаний, праздник в школе. Сегодня мы встречали торжественно наших первоклассников. С учетом эпидемиологической ситуации дети будут приходить по группам. 1 класс на час 9, 2 класс на час получается в 10. Сегодня у нас в гостях была вице-мэр Виктория Андреевна по социальным вопросам. Мы показали нашу школу, что было сделано за год, наши заслуги, наши достижения, ознакомили ее, получается, со школой. Орчундуу окуялардан кабардар болуу үчүн биздин каналга жазылыңыз.